Қаласа, бағар көгері жоқ, өтте мұқтаждардан баштадық. Азыр мына жайылдың yanında қайсы емес сіздікі? Жайылдағы аялдардың психоневрологиялық стационардық мекемесінде 250 аял ишлер постоянно жашашат. Ошол жаккадагы ушул элдик салым фондунан дагы бизге бүгүн бардыгыбызды кубандырып 6 техника буюмдарынан алып жатабыз. Жакшы демилгеси менен ушундай фонд ачылып, жакшы муктаждыктар чечилип, майып балдардын, жаш балдардын ушундай эмеле көйгөйлөрүн чечип келип атабыз. Сизге дагы Алла жакшы күч кубат берсин, ушундай элге кызмат кылып жүрө бериңиз. Алла өмүр берсин. Олтадагы психоневрологиялык диспансерге жардам алып келдик. Бул жерде жалаң оорчан аялдар экен, азырында ушундай би терапиясы деген болот экен. Ушинтип би терапиясы болуп атат. Ошол психоневрологиялык диспансер коридору мына көрдүңүздөрбү? Мына биринде тартканга болбойт, бирок мына үндөр чыгып атат. Мына сиздерге рахмат, сиздерге баш ийип таазим кылабыз. Бүт мага окшогон карапайым элдин атынан анткени чындап эле бул иштердин оор экенин биз сездик. Детсат эмес экен десе дагы чоң кишилердин детсаты кээде башкача болуп кетет экен. Ушундай сиздерге рахмат. Айтканда бизге абдан керектүү буюмдар. Булар терең ыраазычылык билдиребиз кыргыз элибизге. Ушул жакта бизде бардыгы 247 мүмкүнчүлүгү чектелген айымдар дайым ушул жактан социалдык кызматтын түрлөрүн алып турушат. Мамлекеттик камсыздандырууда туруктуу жашашат. Чоң рахмат кыргыз элибизге, терең ыраазычылык. Ошол психоневрологиялык оорулуулардын жашаган бөлмөсү экен. Мына байкуштар үйдө кылып жакшынакай кылып алышыптыр. Мына үйлөрү, комнаталарын көрүңүздөр. Бул чындыкты айтып коеюн, мынакей мамлекетке рахмат. Азыркы мамлекет деле айтып аткан жок. Дегеле бул учреждение көптөн бери эме кылат да. Ушинтип тамак аш берип аткандар да. Анча-мынча кичине болуп калып, болбой калып. Бирок мына бүгүнкү күнү мен айтып атам, анча-мынча менмин деген делойлор бул силер берген тамак жебейт экен. Мен ошого ыраазы. Мамлекетибиз ушу өркүндөсүн, өссүн. Биз ушу карыптарды баксак, карыптарды жакшы баксак, булардын бир гана рахаты бар экен. Ушу тамагы. Ушуларды жакшылап ушу дары-дармегин кылып бере берсек, Кудай таала бизди көрүп турат. Кыргыз элинин өнүгүп өскөнүн ошондо көрөсүздөр. Мен ошону ушул муун катары байкадым. Сиздерге баарыңыздарга таазим, рахмат. Bizdi uzatып атышат.